Намаз баштаардан мурда биз ушул 6 шартты аткарышыбыз керек экен. Өткөндө мен жанагы намаздагы дааратты көрсөтүп бердим. Так эле ошондой даарат аласыз. Даарат алып туруп, анан денебиз, кийимибиз, окула турган жерибиз, жай намаз ошон үчүн биз жай намаз колдонобуз го, бүт таза болуш керек. Нажасаттардан таза болуш керек экен. Нажасат деген эмне? Ал жанагы кан. Мисалы үчүн денеден чыккан ириң, кан болушу мүмкүн, мисалы үчүн заара болушу мүмкүн, сейдиктам, вот ошол нажасаттардан таза болуш керек экен. Бизде мисалы үчүн жаш баланыкы эчтеке болбойт, боло берет деген сыяктуу нерсе болбойт. Даже кусундусу жаш баланын кусундуулары, өзүбүздүн кусундууларыбыз нажасат болуп эсептелинет. Ошон үчүн ошол нерселерибиз атайын намазга мүмкүн болсо атайын көйнөк, атайын ушул жай намаз алып койсоңуздар, сонун болот. Анан аврат жерлердин жабуусу. Аялдардын авраты кайсыл? Жанагы жүзү, плюс колу билекке чейин жанагы 5 пальчик. Анан бут дейт, бирок бут намазда дагы носки менен кийип окуган жакшы болот. Вот. Ошон үчүн ушул кийимибизди кийдик, атайын намазниктер деле бар го. Кийдик дагы, анан намаздын убактысын саат медиадан киргенден баштап окуй беребиз. Анан кыблага тарапты жүздөнөбүз дагы, намаз окууга ниет кылабыз. Ниет кылганда кандай? Азыр могул багымдат намаздыкын үйрөтөт да. Багымдат намаз 2 рекет деген, 2 рекет сүннөт, 2 рекет фарз болот. Демек 2 рекет деп айтылып атат. 2 рекет 2 жолу Фатиха окулат деген сөз. Түшүнүктүбү? Вот. Эми 2 рекет сүннөт, фарз экөө окшош эле окулат. Болгон айырмачылыгы просто ниетте. Азыр могул видеодо 2 рекет фарз айтылып атат. Ниет кылдым, багымдат намазын 2 рекет фарзын окумакка. Дейсиз, болду, ниетиңиз кетти. Дальше кеттик эми. Караңыздар, могул видеодо Аллаху акбар деп туруп колун көтөрдү. Дагы бир жолу көрсөтөм. Карасаңыздар, колуңуздарды мүмкүн болушунча Аллаху акбар дегенде кыбла тарапты мынакей, кыбла тарапты көздөй, бул дагы жакшы ачылбаптыр. Прям кыбланы көздөй могул алаканыбыз ачылыш керек. Могул кыздыкын карасаңыздар, Аллаху акбар деп туруп көкүрөк тушуна келтирип туруп, эмне кылат экенсиздер, көтөрөт экенсиздер дагы, сразу анан колуңуздарды байлайсыздар. Кол байлоодо караңыздар, көрдүңүздөрбү? Аялдардыкы кантип байланып атат? Эркектердики сепсең башкача байланат. Аялдар көкүрөктүн үстүнө эле колубузду эмне кылат экенбиз, коет экенбиз. Сол колдун үстүнө оң колду коюп туруп, анан көзүбүз сажда кыла турган жерде. Көрдүңүзбү? Ийилип сажда кыла турган жерде баш турат. Ушул нерсеге маани беребиз. Дальше кетип атат. Сиздер жаттаган Субханакаллохумма деген сана дуасын окуп атат. Сразу колду байлап туруп эле сана дуасын окуйсуздар. Анан намазды жаңы баштап аткандар жана эмеден деле сатып алсаңыздар болот. Азыр сүрөттөр менен плакат кылып чыгарды го. Прям ушундай сүрөттөр менен. Ошону дагы бака карап үйрөнүп турсаңыздар болот. Но батыраак мүмкүн болсо жаттап намазга түшүп кетсеңиздер сонун болот. Мына сана дуасын окуп атат. Анан караңыздар. Сана дуасын окуду дагы сразу анан аузу биллахи минаш шайтонир раджим деп туруп Фатиха сүрөсүнө кирип атат да. Мога аузу биллахи минаш шайтонир раджим деген биринчи эле баштап атканда окуйсуздар дагы, кийинки экинчи рекетке туруп атканда аузу биллахини айтпай эле сразу бисмиллахир рахманир рахимден баштап кетебиз. Фатихасын окуп атат. Фатиханы окуду. Фатихадан кийин бул жакта Каусар сүрөсүн окуптур да. Биз болсо эмне кылабыз? Биз Кул хуаллоху ахад деген Ихлас сүрөсүн жаттабадык беле? Ошону кылабыз. Башка сүрөнү билгендер дагы окуй берсек болот башка сүрөлөрдү. Но биз жаңы намаз баштап аткандар биз эмне кылабыз? Ошол Ихлас сүрөсү менен эле баштай беребиз. Анан идеалдуу кылып дагы 1-2 сүрөнү жаттап анан окуйм деген нерсе жок. Биз Ихлас сүрөсүн окуйбуз. Эми караңыздар, окуп бүттү, Фатиханы окуду, кошумча сүрөнү окуду, анан Аллаху акбар деп туруп рүкү деп коет, рүкүгө барган. Караңыздар, рүкүгө кандай барат? Аллаху акбар деп туруп, караңыздар, могул жерде тизесине колду койду дагы бир аз ийилип атат.
Эркектер эмне кылат? Түп-түз ийилет. Прям алардыкы Г формасында болот да. Бирок аялдар биз катуу одону айтканда биз ошондой Г формасында ийиле турган болсок, анда жамбаштарыбыз билинип болбой калат. Аялдар менен эркектердин намазында айырмачылык бар. Аялдар мындай жыйнактуураак окушат да. Анан бир аз ийилип, тизенин үстүнө оор деле өзүбүздүн салмагыбызды койбойбуз, бир аз бош эле тыштап туруп, анан субхана роббияль азим дегенди ушул жерде 3 жолу айтып атабыз. Мына субхана роббияль азим дедик. Эми туруп баратканда 3 жолу айтты. Анан караңыздар, кайра туруп баратканда сами аллоху лиман хамидах деди. Кайра бул жерди караңыздар. 3 жолу субхана роббияль азимди айтты. Туруп атат. Сами аллоху лиман хамидах роббана валекел хамд дегенди уже турганда айтты. Тургандан кийин роббана валекел хамд деди дагы. Аллоху акбар деп туруп саждага баратат. Караңыздар. Ушул саждага барып атканда биз аялдардыкы жыйнактуураак болот деп айттык намазы. Ошол учурда мурдубуз анан чекебиз жерге тийиш керек. Жерге тийип туруп, анан ошол жерге тийгенде субхана роббияль айланы 3 жолу айтасыз. Ал эми могул саныбыз барго, саныбыз менен ичибиз тийиш керек да. Тийсеңиз прям мындай бакага окшоп мындай жалпак болуп жатасыз да. Вот, азыр мен да эме кылып көрсөтө албай атпаймынбы жана кесирева болгонго. Караңыздар, ошондой прям жыйнактуу болот. Сан менен ич тиет дагы. Анан колубуз эки башыбыздын эмесине коюлуп атат дагы. Субхана роббияль чекесине коюлуп атат. Анан субхана роббияль аланы 3 жолу айтып атат. Караңыздар. 3 жолу айтты. Аллаху акбар деп турат азыр. Мына отуруп атат. Отурду, кайра Аллаху акбар деп кайра барды. Дага бардыбы? Болду, уже бул биринчи рекет бүтүп атат. Рекет деп ушуну айтат. Түшүнүктүбү? 2 рекет десе, значит, эмне кыласыз? Фатиханы бир жолу окуду, анан кайра азыр турганы уже экинчи рекет башталат. Кайра туруп Фатиханы окуса, экинчи рекет башталат. Азыр могул сажда кылып атат, уже биринчи рекет аяктап атат деген сөз. Эми Аллаху акбар деп туруп, кайра туруп атат. Бул уже экинчи рекет башталды деген сөз. Кайра сразу колун байлады дагы, Фатиханы окуп атат. Хамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, ийяка на'буду ва ийяка настаин, ихдинас сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Эми дагы нюанс эжекелер, өтө маани бериңиздер. Намаз окуп атканда ичтен окуу дегенди ооз кыймылдабай оюңуз менен окуу дегендик эмес. Ичтен окуу деген сиз өзүңүз уга турганчалык деңгээлде шыбырап окуу. Эгерде сиз мен иштен окуп атам деп туруп жөн оюңуз менен жөн эле деп эле турсаңыз, ал намазыңыз жараксыз болуп калат. Өзүңүз уга турганчалык деңгээлде шыбырап окуу, вот ошол ичтен окуу болот. Ушуга өтө маани бериңиздер. Көпчүлүк аялдар ичтен окуу десе, вообще оозун даже кыймылдатпайт да. Андай болбойт. Мына Фатиханы окуду, анан зам сүрө жанагы Ихлас сүрөсүн биз кошобуз, Ана бул жерде Ихлас сүрөсүн кошуп атат. Биз жаттаган сүрөнү кошту дагы. Баягындай эле. Кайра кетти. Аллаху акбар деп туруп. Мына 3 жолу. Субхана роббияль азим, субхана роббияль азим, субхана роббияль азим деп атат. Эми туруп баратат кайра. Демек туруп баратканда сами аллоху лиман хамида, тургандан кийин роббана ва лекел хамд деди дагы. Аллаху акбар деп туруп саждага кетип атат. Мына. Саждага кетти баягындай эле. 3 жолу субхана роббияль а'ла, субхана роббияль а'ла дедик. Дедик. Көрдүңүздөрбү?
Аллаху акбар деди дагы. Мына окшош эле көрдүңүздөр, бир рекетти билип алсаңыздар эле болду. Анан окшош эле экинчи рекетти деле точно ошондой кылып окуйсуздар дагы. Эки рекет, эки жолу Фатиха окулду да болду. Анан саждага эки жолу барып туруп, Аллаху акбар деп туруп отурду дагы. Аттахият менен салаватты окуп атат. Ушул жерде карасаңыздар, кыздын колуна маани бериңиздер. Колу тизесинин үстүнө чыгып кетип, үстүн кармаган жок. Тизеге туштап туруп, санын үстүнө коюлуп атат. Түшүнүктүүбү? Тизеге жакын, тизенин үстүнөн кармап алган жок. Колу мындай эле жеңил, манжалары ачык дагы болгон жок. Жыйнактуу болуп эле үстүнө туруп атат. Анан аттахиятты окуду, анан азыр салаватты окуйт. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама соллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидум маджид деди дагы. Мынакей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи деп туруп, көрдүңүздөрбү, биринчи оң жакка салам берип атат. Оң ийинине карап туруп, ассаламу алейкум рахматуллахи деп атат. Азыр сол ийинге аккуратно эле эле салам берип койт. Болду, караңыздар. Негизинде могул салам бергенде намаз болду, бүттү. Болду. Намазыңыздын сиз карызынан болду, кутулдуңуз. Намаз бүттү деген сөз. Эки жакка салам бергенден кийин. Анан могу астагфирулло, анан Аллахумма антассалам деп окулган, анан аятал курсини окуп туруп, анан зикир чалабыз. Ошонун бардыгы намаздан сырткарыңкы кошумча амалдар. Түшүнүктүүбү? Кээ биркилер бар, ушунун баарын окушум керек да деп шашылып атат. Мисалы үчүн шашылып бир жактан кеч калып атат же бир нерсе болуп атат. Ошол нерселерди оор катары көрүп алат да. Ошон үчүн шашып атсаңыз, мисалы үчүн, эмне кыласыз? Эки жакка салам бердиңиз дагы, туруп кетип, ошол туруп бараткан жерде, басып атканда жерде иногда конок келип калат, ошол учурда чайыңызды демдеп атып деле калган амалдарды айтып кетсеңиз деле боло берет. Сөзсүз отуруп алып кылып ушул кыйындатып нерсенин кереги жок. Отуруп кылсаңыз хорошо, сонун убакыт болсо. Убакыт болбосо деп алып анан оор нерсе катары көрүп таштап койбоңуздар да. Анан уже астагфируллах деп 3 жолу айтып, анан Аллахумма антассалам деген дуалар деп. Ушуну эми караңыздар, эң главный жаттай турган нерсе биз эки жакка салам бергенге чейинки нерселерди жаттоо. Түшүнүктүүбү? Эки жакка салам бергичек нерселерди жаттап алсак, уже намазыбыз кабыл болот. Жаттабай эмеден карап окусак, анда болбой калат. Ошон үчүн баатыраак, мүмкүн болсо баатыраак ошол кагаздан чыгып кеткен аракет кылышыбыз керек. Калган могу салам бергенден кийин астагфируллах, Аллахумма антассалам деген дуаны, аятал курсини, пожалуйста, кагазыңарга жазып окуй бергиле. Ал эч проблема, көйгөй эмес. Ана бул эки рекет сүннөтүн окуду, эми эки рекет фарзын окуду да. Эки рекет фарзы деле так эле ошондой. Сразу ниет кылып туруп Аллаху акбар деди. Айырмасы жок. Айтайын дегеним айымдар, окшош эле болуп окулат, просто ниетте. Ниетте айырмачылык. Ниет кылдым багымдат намазын эки рекет сүннөтүн дейсиз, же болбосо ниет кылдым багымдат намазын эки рекет фарзын окумакка дейсиз дагы. Так эле ушундай нерселерди кылып туруп, эки жакка салам берип койсоңуз намаз бүттү болуп саналат. Анан эң акырында эмне кылат? Ушул дуа зикирлерди айтып, анан аятал курсини айтып, зикирлерибизди чалып, айтып, анан дуа кылып, анан бүтүрөбүз. Анан эме деген суроо пайда болушу мүмкүн да. Дуа зикирлерди, мисалы үчүн аятал курси, көпчүлүгүнүн суроосу ошондой. Аятал курсини ар бир, мисалы үчүн, эки жакка салам бергенче эки рекет сүннөтүн оку да, сүннөттөн кийин окуп бүткөндөн кийин кыламбы? Анан фарзын окуп бүткөндө дагы кыламбы деп, жок, андай эмес. Мисалы үчүн, багымдат намаз эки рекет сүннөт, эки рекет фарз болсо, эң аягында бүтүп туруп, эки рекет сүннөтүн дагы бүттүңүз, фарзын дагы бүттүңүз, анан отуруп алып, жакшынакай зикирибизди кылып, анан бүтүрүп койсок болот. Ушул айымдар. Оңой, жеңил. Бүгүн, пожалуйста, эме кылалы, практика кылып окуп көрөлү.